Жигиттер, Рамазан айында уккула. Ар кимдин үйүндө жаннатка болгон эки эшиги ачылып турган жигиттер. Бир туугандарым уккула. Ал эшик бекилбестен мурда бейишке карай өзүңдүн эшигиңди ачкын. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, бул жерде ата-энесин жоготкон мен сыяктуу аксакалдар, каарылар отурат. Мен аксакал эмес, аксакалдар деп атам. Бирок ата-энеси бейишке ачылган эшиктери бекилип калгандарга айтмакчымын. Урматтуу мусулман бир тууганым, ата-энеге жакшылык кылуу чыныгы мээримдүүлүк алар өткөндөн кийин башталат. Тирүү кезде 4 бала болсо, ата-андашы бири-бириге жакшы көрүнөйүн дейт, апамдын колдагын мен алайын дейт, атамдын машинаны мен айдайын дейт, үй мага калсын дейт. Кээде кошомот кылып показуха болуусу мүмкүн. Алар өткөндөн кийин чыныгы мээримдүүлүк, ата-энеге болгон боорукел өлгөндөн кийин башталат. Элестетип көргүн. Валлахи биллахи таллах, эгер энемдин ордунда мен өткөн болсом, мен энемдин тили мага дуа кылуудан токтобойт эле. Тирүү кезде канча дуа кылат эле. Эгер сенин да өткөн атаңдын, энеңдин ордунда сен болгонуңда, алар жылына бир эстеп койбойт эле. Сенин туулган күнүңдө бир эстеп койбойт. Алар күнүгө сенин досторуңду көрөбү, кийимиңди көрөбү, машинаңды көрөбү, ботодой боздоп ыйлап дуа кылмак. Балам деп. Бирок биз урматтуу мусулман кээде күнүгө 5 убакыт дуа кыла албайбыз. Дайым дуа кыла албайбыз. Алардын тили дуадан токтобойт эле. Урматтуу мусулман, сен эмнени жоготосуң? Атың чарчайбы деп коюп бизде баткенде. Бир эме кылсаң мына, Роббирхамхума кама раббаяни сагира. Раббим, ата-энем мага кичинемде кандай мээримдүү болгон болсо, Аллахым сен да менин ата-энеме мээримдүү болгун деген дуа. Акчаң кеттиби? Чарчап калдыңбы? Даарат шартпы? Гусул шартпы? Кыблага карап отуруш шартпы? Машинеде баратып. Роббирхамхума кама раббаяни сагира. Мени кичинемде кандай мээримдүү кылган болсо, Аллахым сен да мээримдүү кыл. Аллахумма гфирлахума. Аллахумма ата-энемди кечиргин. Ва афу анхума, каталарын өткүн. Важал жанната масвахума. Алардын бара турган жерин бейиштен кылгын. Келгиле урматтуу мусулман бир тууган, Рамазанда дуалар мустажаппы? Дагы чоң бир ибадаттардан, чоң бир осуяттардан бирөөсү тилибиз менен дайым ата-энебизге дуа кылабыз. Тилекке каршы биз кээде жылдык өткөздүм дейт, ашыны бердим болду. Бейишке жолдомо берип койдуңбу? Сенин дооруң бүттү ошону менен. Билип кой урматтуу мусулман бир тууган. Ата-энеге жакшылык кылуу, ата-энеге кызмат кылуу, ата-эненин алкыш батасын алуу, сен жазып жаткан китеп эртең сен каарыганда балдарың сага окуп берет. Жөн дасторкондо отуруп ооз ачарда, ооз ачыштан мурда келгиле. Чоң атаңа бир дуа кылайык. Аллахым, мен ата-энемдин күнөөсүн кечиргил. Мүрзөсүн келен нурдуу кылгын. Жаткан жерин бейиштин бакчалардан бир бакча кылгын. Дуа кылсаң, сен өткөндөн кийин, сен айтпасаң да, сенин балаң айтат, мен атам ушундай дуа кылат эле дейт. Сага дуа кылышат. Бул айтылбаган тарбия урматтуу мусулман бир тууган. Келиңиздер, Рамазан айында бир гана ашказанды тамак аштан, суусундуктан тыйып койбостон, жүрөгүбүздү, көзүбүздү, тилибизди жогоруда айтылган осуяттарга аткарууга Аллах өзү жардам берсин.